Асанбек Кулманбетов. Таштанды кыз. Повест. Экинчи бөлүм. Салый чак түштө үйүнөн чыкты. Көчө аптаптанбы айтор, киши кара жок эле. Арыта Айдардын аялы гана көңкөсүнө нан жаап аткан. Бир саамга аны карап турду. Бирткеден кийин бир нерсе оюна кылт этүштү окшойт, ошол жакка кадам таштады. Айдардын аялы да Салыйдын келатканын көрүп үйүнө кирип кетти. Акырын терезесинен шыкалап, Салыйдын көңкөнүн жанында туруп алганын көрдү. Чыкпай коеюн дейт, жаңы эле жаккан оту күйүп бүтүп калганы турат. Бөөдө текке кетчүдөй. Чыкса Салый бир нерсе айтарын билип турду. Аргасыз болчу. Акыры колуна бирдеме көтөрүлмүш болуп сыртка чыкты. Жаман көзү менен карап турган Салыйды көрүп тайсалдай түштү. Ошого жараша "Жакшысыздарбы?" деп алганын да билбей калды. "Жакшы", деди Салый да кекерилип. Дагы унчукпай туруп калды эле, Айдардын аялынын колунан ардемелер ыргып, чалынып чулунуп, өзүн башкача сезип атты. Башын көтөрө албайт. Анысын Салый да баамдады. Бопуй, деле сени менен сүйлөшөйүн деп келдим", деп сөз баштаган Салый тигинден сөз күтүп калды. Андан кулак мурун жок сыяктуу дым чыкпай, дагы эле мелтейип бирдемелерди жасап жүрөт. Бир туруп көмөчтанга камыр салам деп камырын жерге түшүрүп алат. Күрөктүн башына илген камыр салынган көмөчтандын бирөөсүн да тоолотуп алып, камыры топого аралашып калды. Аларды караган калыбынан жазбай, Салый үнсүз туруп калды. Акыры Бопуй көмөч нандарын көңкөгө салып, оозуна темирин жаап, тегеретесин шубап болгон соң кайрадан унчукту. "Акыры бүттүңбү? Эми сөзгө келесиңби?" Анда угуп тур. Экөөбүз бир чети абысынбыз. Экинчиден башкаларга караганда кошуна болуп туугандан артыкпыз. Ошонубузду билип туруп эле абысын аңдышкан жоо болуп, ит менен мышыкча ыркыраша беребизби? Жөн эле ыркырашпай бири-бирибизди быкыйыбызды чукуп, бири-бирибизди туу басатка кондуруп, бири-бирибиздин жалаптыгыбызга жетип, анан аз жерден бет тытышканга чейин барып, кандай дейсиң? Сен жанагы чыркараңды төрөгүчө, аны бапестеп чоңойткуча отуң менен кирип, күлүң менен чыгып эле жүрчү эмес белем? Бир чети күйөөлөрүбүз да өзүбүз да тең туш болуп, тамагыбызда кызыл пайда болсо да чакырышып, бирибизсиз бирибиздин тамагыбыздан өтчү эмес эле го. Бирибиз күйсөк экинчибиз кошо күйүп, сүйүнсөк кошо сүйүнүп эле жаны бирге адамдай жүрчү эмес белек? Керим менен Айдар экөөбүзгө баш көтөрүп, катуу айтпай, ошондой эле алар да кайда болсо бирге жүрчү эмес беле? Мурунку уул кызың көп байкалбай чоңоюп калды. Бу чыркараң төрөлгөндөн баштап эле чыртыя башчачы болдуң. Болгондо да чырдын баарын балаң үчүн баштайсың. Же айтпаса адамдын жаны кашаят. Бул балаңды манастан тууп алдың беле? Ойношоттон ысык дешет. Же ошол ысыктык биротоло каныңа уюп, жүрөгүңдү да зилдетип атканбы? Салый сөзүнүн ушу жерине келгенде Бопуй кирээрге тешик таппай кеткесиде, жедеп башына кан тээп, кыпкызыл болуп алган. "Алдыңа кетейин Салый, кечир мен бейбакты. Баягы күнү жөн эле сөз тийгизип алыпмын. Ошондон бери өзүм деле уялып жүрөм. Кечирчи. Кызыңын балекетин алайын Салый. Экинчи балама болушуп кызыңа сөз тийгизсем, маанекенин таз катыны болоюн. Баягыбыздай эле жүрөлү. Бирибиздикин бирибиз жашырып дегендей." "Ол дале Кудай айды. Бирибиздикин бирибиз жашырып деп, мени жашыргыдай эмнем бар эле? Дагы эле сага ишенген курган жаным сеникин эле жашырып келатпаймынбы?" "Ооба Салый, ошентип жүрөсүң. Дагы ошонуңан жазба. Деле башым тартуу. Ушул жашыбызда Айдар экөөбүздүн ортобузда карамышык аралабасын. Айтканыңды кылып берейин, алдыңа түшөйүн." "Мага алдыма түшкөнүңдүн кереги жок. Андан көрө кызымды эркелетип, Керимдин кара чечекей кызы деген сөздөрүңдөн жанба. Ичиңди ириң арылабасын. Мен дагы чыркараңды жөн эле кара бала атап жүрөйүн. Атасына окшош, капкара болуп, долдоюп, анан чыр болуп деп мен деле айтсам болот. Бирок антип айтпа Салый, айланайын Салый", деп алып бышактай үйдү Бопуй. Ошол учурда Таштанбектин келинчеги да үй жагынан басып келди. Ал үчүн баягы күнү ит жебеген бокту жешкен Салый менен Айдардын аялы экөөнүн бирге туруп калганы кызык эле. Эриккенден дарбазадан баш багып, Салый менен Бопуйдун аябай сүйлөшүп атканын көргөн. Булар элдешкен тура, мамилелерин байкайынчы деген ойдо ошолорду көздөй баскан. Таштанбектин келинчегин көрө сала көз жашын аарчый Бопуй ага кайрылды. Келе кой.
Сен дагы көңкөгө нан жабам деп аттың беле? Көңкө ал тегеректе бир эле Айдардыкында бар болчу. Кезектешип 5-6 үй ошого нан жапчу. Камырың ачып калдыбы? Ачыйын деп калды. Менден кийин саласыңбы? Ооба. Жаңы эле оозун жаптым. Бат эле бышак алат. Жүргүлө үйгө киргилечи. Нан бышкыча чай иче туралы. Жүрү Салый, кирсең, деп чебеленген Бопуй Салый менен элдешкенине кубана болгон дүйүмүн тасмал үстүнө жайып кирди. Таштанбектин келинчеги Салый менен Бопуйду карап, ушинтип элдешсин да, башынан эле ынтымактуу эмес беле? Эми эле балдарга болушуп, деп ойлоп койду. Аңгыча сырттан өңгүрөгөн баланын үнү чыгып, бети башынын топурагын жашка жуурултуп чыркара кирип келди. Ак жолтой мени чыгык менен чаап, анан мен уруп койсом тиги экөө ага болушуп, деп өңгүрөп кирди. Адатынча ыйын тыйбай отургандарды көзгө илбеген чыркара апасы качан болушарын күтүп өңгүрөп атты. Баягыдай Бопуй алкынып чыгат беле, бул сапар анта албады. Жүзү бир бозоруп, бир кызарып, мурду кыпчыла эмне кыларын билбей кетти. Аргасы жок эле, өзүн өзү зордоп чыркарага минти. Балам, басылчы. Чоңой эле калдың, даттанбасаң боло. Сен чоңойбодуңбу? Кичинекей кыздар менен урушпаш керек да. Мен урушпасам деле ак жолтой өзү эле чаап ийбедиби? Салый чыдабай кетти. Чыркаранын кичине экенине карабай алкынды. Бала, эмне мени кичинекей кызымдын сага алы жетип калыптырбы? Апаңа жөн эле эркелесиңби, Тим эле маш аяктын баласы болсоң да, басыл. Эркелеп көнгөн экенсиң да. Өзүң тийишип койгонан кайра даттанат экенсиң. Тим элеби? Басыл. Мындай кайра каршы болгонду күтпөгөн бала тыйылып калды. Солуктай апасын карады эле, ал көрмөксөн болуп ар кайсыны кармалап калды. Эч ким болушпасын түшүнгөн чыркара бурчка отуруп калды. Аны көрүп Салый дердее түшкөнсүдө. Көрдүңбү? Балага болушпай койсо эле чыр болбойт. Анан балага эле болушуп чыга каласың, деди Бопуйга. Аңгыча чай ичилип болуп бата кылышты. Сыртка чыгып баратканда Бопуй Салыйды акырын колтуктап ала. Салый, бир сөз бар эле, токтой турчу, деди да кайра ички үйгө ээрчитип кирип кетти. Ары жактан аңтарып жүрүп бир көйнөк, бир жолук алып келди. Уучунда акча бар эле. Аны да Салыйга сунуп, Салый, мына бул алдын ала кечирим сураганым болсун. Өткөн кеткенди сууга салып жиберели. Азырынча ушуну алып турчу, деди. Бопуй, сен ушуну менен сатып алгың келип атабы? Жок, андай деле эмес. Чын дилимден берип атам. Чынында менден анча-мынча кемчиликтер кетип калды. Ошол сөздөрүмдү кайра алганым деп атпаймынбы? Бу катып жүргөн акча эле. Чай ичип кой. Деги эле ичибизге кир болбосунчу. Ооз басыр кылып атам дебейсиңби? Эми ошо да. Өйлүгүңдү көрөйүн катын болгон. Кандай жерде ойноп жүргөнүңдү көрбөгөн болсом, Тим эле сууга салып жерге чаап, керек болсо көргө чаап шорумду кайнатмак экенсиң да. Ырас эле көрүп калып мында аппагың менен, деп келаткан Салыйга, ошону кеп кылба деп атпаймынбы? Болуптур. Анан ушу менен эле кутулам деп ойлоп атасыңбы? Дагы десең дагы болот, мени кечирип койсоң болду. Кызың жөнүндө экинчи ооз ачпайм. Ошентсең, андан көрө бооруң тартып жакындатсаң, кызым сени жаман көрүп калбасын. Макул, кызыңан айланайын. Салый Бопуйдун берген көйнөк жоолугун колтугуна кысып, акчаны бекем жымыра сыртка чыкты. Убакыттар өтүп, үмүт кылышкан менен Асел төрөбөй койду. Доктурдан доктурга көрүнүштү. Табыптан табып калган жок. Бардыгы тең эле үмүттөндүргөн нерсени айтышат. Бирок бирөө да аткарылган жок. Эмнегедир боюна бүтпөй койду. Бир туруп Закирди күнөөлөп коет оюнда. Таштанбектен жакшы эле төрөгөм. Анан эле Закирден боюма бүтпөй аткан эмнеси? Балким Закир деген ойлорго жетеленип жүрүп, Закирди да доктурга көрсөттүрдү. Бирок андан алынган анализ эч кынтыксыз чыкты. Муну укканда дагы бир жолу башка чапкандай болду. Ай кудайым-ай, бул иретим кагылайынымдын каргышы уруп атабы? Төрөрүн төрөп коюп таштап салган мен бейбак, деп өзүн өзү жемелейт. Чүнчүп да бүттү. Жүзүнөн кайгы муң кетпей санаачыл болуп кетти. Бир күнү Сокулукта бир 16 жашар көз ачык кыз пайда болуптур. Өткөн кеткенди, келечегиң тим эле көзгө сайгандай айтып берет экен. Ал түгүл ага чоңдор да барып төлгө салдырып, жолун аштырып кетип атыптыр, деген сөздү угуп калды. Закирге айтпай камынып ошол жака жөнөдү.
Айткандай кыздын үйүнө келгенде кезек күткөндөр көп экен. Апасы го сыягы бир аял кезекке тургандарды жазып атыптыр. Аселди 45-чи кылып жазды. Балам, бүгүн убары болбой эле эртең түшкө жугуп кел. Кезегиң ошондо келет. А бүгүн 20 кишини кабыл алып жетишсе кандай? Деди аял. Апаке, кеч болсо да күтөйүн. Бүгүн жумушту атайы жыйыштырып койгом. Үмүтүмдүн баары ушул кызда калды. Кабыл алып эле айтчусун айтып койсо болду. Же ары же бери болгудай болоюн. Апа, мендей кызыңыз же келиниңиз деле бардыр. Убара кылбаңызчы, деген Асел аялдын колун кармай калып, жалынычтуу сүйлөп ийди. Көрөйүнчү, деген аял ичкери кирип кетти. Кечке өжөрлөнүп отуруп, 20 кишиден кийин аял: "Жүрү кызым, сени көргөнгө араң көндүрдүм. Кызым аябай чарчады. Азыр намазын окуп келсин", деп бир бөлмөгө кирип койду. Бөлмө толук кыргызча жасалгаланган экен. Төрдө 2 капталда кооздоп жасалган жер төшөк салынган. Төрдөгү өзү отурган калың көлдөлөңдүн бери жагында ак кийиз жайылып жатат. Үстүндө элик сап камчы, теспе төлгө таш турат. Аңгыча сырт жактан 16 жаштагы татынакай кыз аста басып кирди. Келиндерчесинен чеке таңгыч тартынып, үлбүрөк ак жоолук салынып алган. Узун көйнөк, багелегине чейин жеңил шым кийип алган. Аселдин жүрөгү опколжуй түштү. Кудайя тобо, жапжаш кыздын сүрү укмушко тим эле. Жүзүнөн жалын чачып тургансыйт. Эмне сыр көрсөтөр экен, деп ойлоп алды. Кыз учурашкансып 2 колун бооруна ала ийилип койду да ордуна отурду. Аселдин көздөрүнө тик карап теспесин тартып кирди. Бир маалда Аселдин оң колун кармады эле, ысык колдор денесин дүркүрөтүп ийди. Бир маалда кыз минтти. "Эжеке, сиз кантип ушул ишке бардыңыз?" Аселдин көзү чакчая түштү. Тилин жуткан немедей мелтейди. "Сиз Кудайга жакпаган иш кылган экенсиз. Кызыңызды ара жолго таштаган турбайсызбы?" деди төлгөөчү кыз сүрдүү көздөрүн тигилте. Анын көздөрүнөн жалтаныппы, болбосо кылыгын ачык айтып атканына таң калыппы айтор. "Анын атасы мени таштап кеткен да, анан бирок мен атасына таштагам, ара жолго эмес." "Жок, ара жолго таштагансыз. Эч кандай атасына таштаган эмессиз. Ал башка бирөөнүн колунда." "Койчу сиңдим, мен даана эле атасынын колуна таштагам." "Сиз эмне айтсаңыз өзүңүз билесиз да, бирок кызыңыз башканын колунда экенин айтып атышпайбы?" Асел обдула калды. "Сиңдим, айтчы деги, ал чын эле башканын колундабы? Каралдым, бирөөнүн колунда кор болуп, кенедейинен муң менен ыйга бөлөнүп калганбы? Бай болгур, анча болду болгонун айтып берчи. Балким мени күтүп жүргөндүр. Апасын эстеп арса сайын ыйлап аткандыр. Айтчы эми", деди көзүнөн аккан жашын жута. "Эмеси айтып коеюн, ал бирөөнүн колунда, бирок бапестелип өңү башы жакшы, кайгы капасыз өсүп жатат. Бакма кыз экенин билбейт. Дагы жакшы, кыз өзү каргыш айта элек. Эгер анын каргышына калсаңыз, мындан жаман болмок." "Чын элеби? Кызым капа кайгысыз чоңоюп келатабы? Ошондой эле болсунчу деги", деген Асел сүйүнүп кеткенсиде. Кыздан да дагы минтип сурады. "А менин багым ачылып төрөймүнбү?" "Сиздин багыңыз өз күнөөңүздү жуугандан кийин ачылат", деди көз ачык кыз. Канткенде күнөөм жуулат", деп жиберди Асел. "Мен тумар чийип берем, дуба окуп. Ошол кабыл болуп, жолуңуз ачылса, күнөөңүз жуулат." Кызга дуба окутуп, тумар чийдирип, бекем катып алган Асел чоң ишеним менен үйүнө келди. Түндүн бир маалы болуп, сарсана болгон Закир уктабай отурган. Эшик чыр дей түшкөндө атып турду, шашкалактап ача калды. "Кайда жоголуп жүрөсүң?" деп бир чети ачуулана унчукту. "Жаным менин, мен жоголгон жокмун. Жолумду аштырып жүрдүм. Буюрса мен сага төрөп берем", деген Асел Закирдин мойнуна жабыша калды. Этек жеңин делбиретип чуркап баратты. Чачтары жайылып, башкача абалга келип алган. "Кулунум, каралдым, бооретим менин, кечир, мендей бейбак энеңди. Эми баардык күнөөмдү жууйм. Мен сени алып кетем. Мен сени жетелеп алып гүл бактуу, шаркыраган суусу бар бейиш тоого алып кетем. Сен менин өзүмдүн кызым эмессиңби? Сен мени менен кетесиң. Анги атаң мындан ары сени менен бирге болбош керек. Мен жеңил ойлуулукка жеңдирген турбаймынбы? Атаңа өчөшөм деп сени кайра атаңа алып барып берип, тетрисинче атаңдын күнөөсүн жууган экенмин да. Жок, ал сени багып алып бактылуу болуп, а мен шорду бул жакта күндө 3 маал буркурап боздоп, сала жаш агызып,
ömür boyu ökünüp жүрө берейин. Эми мен да Кудайдан тилек кылып сени алып кетейин. Сени менен мен да бактылуу болоюн. Сага ини, сиңди төрөп берем. Аларды эркелетип ойнотосуң. Сен ар дайым күлүп турасың. Ошол күлкүң гана мени бул жашоого жетелейт. Ансыз, сенсиз мен бул дүйнөдө бейбакмын. Бет баадаймын. Сенсиз ömür бою өзүмдү өзүм жектеп жүрөм. Сенсиз ömür бою өзүмдү өзүм жектеп жүрүп өтөм. Сенсиз менин көзүмөн жаш, жүрөгүмөн муң кетпейт. Ошон үчүн сен мени менен кетесиң. Сен эстүүсүң. Апаңды 10 ай омуртка сыздап көтөрүп, жарык дүйнөгө алып келген өз апаңды кечире аласың, кагылайыным. Бери келчи садага болоюн, деп кобуранып, күйүккөнүнө, демиккенине карабай чуркап баратат. Мына кызы да алыстан көрүндү. Ондорго чыгып калган, татына жүздүү кызынын өңү моңайымдуу, күлкүнү таптакыр унуткандай. 10 жыл бою апаке, сен ушинтип мени бирөөнүн колуна таштап коюп жоголмок белең. Бирөөнүн колуна кор кылып таштап салып, жолобой коймок белең. Мен сени ушунча жыл апа келип жүрүп күтпөдүмбү? Мен күлкүнү унуткам, деп гана жол карап, апасын сагынып, апасын күтүп жүргөн сыяктуу. Кыпкызыл көйнөк кийип, анысы шамалга желбиресе, кыпкызыл жалынга айлана түшкөндөй сезилип, алысты тектеген татына кызына жетип калды. Мына, берекем, кагылайыным, боорума келчи. Бой таштачы кучагыма, чачыңдан, мойнуңан, балжытыңан шу жыттап алайын. Көөдөнүм сергеп, кусалыгым арыла түшсүн. Келчи каралдым, деп кыйкыра кызына кучагын жая, 2-3 кадам жетип калганда, кызы дагы алыстап кетет. Эми кыпкызыл көйнөгү жалынга айлана, күйүп атканына кайыл кызы мелтиреп карап турат. Жок, мен сизди эч качан апа дей албайм. Анткени сиз ага татыктуу эмессиз. Коюңуз, түштөн кийин кызым деп келгениңиз жарабайт. Тапкандык эмес, баккандыкы дейт. Мен сизди керек болсо тааныбайм дагы. Жолобоңуз жаныма. Мен үчүн сиз бул дүйнөдө жоксуз, деп ый аралаш кыйкырган кызы дагы арылайт. Кагылайыным ай, мени шорлотпочу ого бетер. Мен бармын, мен апаңмын, турбаймынбы жаныңда? Деген Асел солуктаган бойдон тура калды. Өпкөсү көп, таң атканча ыйлагандай. Аны көрүп Закир да ойгонуп кетти. Эмне болду? Деди Закир. Билбейм, деген Асел жанагынын баары түш экенине ынана түшүп, бир чети түшү болуп калганына сүйүнүп алгансыды. Ким билет, ар кайсыны сүйлөйсүң, бир туруп солуктап ыйлап каласың, деген Закир Аселди өзүн көздөй тарта, бооруна кысып чачынан сылады. Эмне эле мынча азап чегип атасың? Көп санага алдырбасаңчы. Андан көрө бир нерсе айтсам макул болосуңбу? Деди Закир. Асел суроолу карап калды. Оюнда бүгүн жолго чыгалы. Кызыбызга барабыз. Эмне кылсак да алып келишибиз керек. Баары бир кызды сен төрөгөнсүң. Ал биздин кызыбыз. Ошон үчүн аларда жөн эле бериш керек. А кызыбызды алып келсек, үйүбүз кандай гана базар болот. Анын артынан балдарыбыз төрөлөт, деп айтат деп күтүп калды. Закир шыр айтууга оозу барбай ката түшкөнсүздү. Аселдин көздөрүнөн өпкөлөп бир топко унчуга албай турду. Каршы болуп ай асманга секиреби деген ою бар эле. Бирок айтпай да кое албайт болчу. Анткени Асел да андан сөз күтүп аткан. Аңгыча Асел чыдабай кетти. Бат эле, эртең эле ошол кызыбызга барып келели, деп айтып ийсе дегендей. Эмне болду? Айта бербейсиңби? Сенин айтканыңа качан каршы болчу элем? Айта бер, деди. Кийинчерээк сен өтө эле көп ойлонуп чөгүп кетчү болдуң. 10 жыл эмес, 15 жылдан кийин деле балалуу болгондор жүрбөйбү? Багыбыздан болсо биз деле бир күнү балалуу болорбуз. Ага чейин мындай кылсакпы дейм. Кандай кылсак дейсиң? Закир дагы бир жолу көзүнө тигиле түштү да, бала багып албайлыбы? Деди. Асел чалкасына оонай жатып ойлонуп калды. Закир сөзүн улады. Татынакай бир кыз багып алсак, балким ал ак жолтой болуп артынан бала ээрчитип келер. Үйүбүз базарга айланар. Биз деле башкалардай бала ээрчитип бапырап жүрөрбүз. Асел ойлуу, үнсүз жатты. Бир убакта көзүнөн жаш агып кетти. Аны колу менен аарчый оор улутуна минтти. Закир, аябай эле арманда жүрсөң керек,
Бала төрөбөгөн мендей куушыйрак аялга туш болооруңду ойлобосоң керек. Эми арманың аттын башындай болуп тургандырсың. Асел, койчу алтыным. Менин сага эч кандай нааразычылыгым жок. Үмүтүм да өчүп калган жок. Болгон оюмдагыны айтып атпаймынбы? Түшүнүп атам. Бирок сени туяктуу кыла албаганыма мен да өкүнүп атам. Бизге бакма бала өз балабыздай болуп бере алабы? Балким мен бейбакты ырыс кесерди өз алдымча коюп, бактыңды башкадан издеп көрөрсүң. Менден мыкты, менден бактылуу келин кыздары табылбай калмак беле? Бала бакыралуу болуп, үйүң базар болуп турса жакшы эмеспи? Мен деп келаткан Аселдин көзүнө тигиле Закир минтип жиберди. О, Кудай ой, менин сени таштап баса берейин деген бир да оюм жок. Сенден ажырашкым да келбейт. Бала багып алып жүрүшкөн үй бүлөлөр көп эле эмеспи? Ошолордо эле бала багып алсак деп атам. Ойлонуп көрсөң, кана. Экинчи жанагыдай өйдө ылдый сөзүңдү айтпачы алтыным. Андан көрө айтарым ушул, бала багып алалы. Эстүү жан эмессиңби, ойлонуп көрчү. Макул болсоң анан турабыз дагы түз эле балдар үйүнө жөнөйбүз. Тандап татынакай экөөбүзгө жаккан бир кызды багып алабыз. Ишенип турам, экөөбүздүн тең санаабыз басылат. Азыр мага эч нерсе айтпа да ойлон. Алтыным менен, анан турганда жооп бересиң. Закир Аселди өпкүлөп алып туруп кетти. 10го келип 11ге оогон ак жолтой баягыдай болбой токтолуп калды. Үй ишин бүт жасап, апасына эч нерсе кылдыртпайт. Үйдү да мизилдетип таза кармап, Керим менен Салыйдын кийген кийимге чегине да көз салып турат. Айрыкчалар конокко барарда, конок келерде, ата, апа, жакшы көйнөгүңөрдү кийип алсаңар, бирөөлөр уяттабайбы? Деп үстү башына көз салып турат. Ал анткен сайын Керим менен Салый жалынып жалбарып ишет. Бир күнү ак жолтой атасы менен апасына минтти. Мени мындан кийин Аку деп эле жүргүлөчү. Ак жолтой деген эркек баланын атын окшош экен, деди. Бири-бирин караган Керим менен Салый алдыртадан жымыйша макулдугун беришти. А бир күнү мындай окуя болуп кетти. Салый айылчылап жүрүп үйгө киргенде, ак жолтой менен Таштанбектин баласы Эркин экөө шаракташып, каткырып күлүп ойноп отурушкан. Эркин кичинекей кезиндегидей эле ак жолтойдон 3 жаш улуулугуна карабай, анын жанынан чыкчу эмес. Ал түгүл андан да ынак эле. Эркин менен ак жолтойдун тең чамал балдары балалык сезимдери менен экөөнү жабыштырып коюшчу. Ар кайсы жерге Эркин плюс ак жолтой дешип жаза беришчү. Таштанбек менен аялы аны билишип күлүп коюшчу. А Керим менен Салый чычалап калышчу. Экөөнүн тең оюнда бир нерсе болсо да өздөрүн зордоп. Эми кичине балдар эмеспи, чоңойгондо буларын ташташат да дешип соронушар эле. А бүгүн экөөнүн ээн үйдө ойноп отурганына ачууланып кеттиби, же оюнда Эркинди алыстата албай жүргөнбү, Айтор Салый кыйкырып алганын билбей калды минтип. Эмне кылып отурасыңар? Мен мындай болсом эле шынарлашып отуруп каласыңарбы? Чоңоюп калдыңар. Минтип кыз киши эркек бала менен ээн жолукпайт. Сен дагы Эркин өзүң теңдүү эркек балдар менен ойно. Кызымды бөөдө азгырба. Чоңойгон кыз өзүнчө үйдө отуруп окат кылат. Бара кой. Өз үйүңө бар. Өзүңчө ойно. Мындан кийин кызым эркек балага кошулбайт. Айтып коеюн. Сен дагы балдар менен ээн эркин күн түнгө карабай жүргөндү токтот. Апа, кайсы эркек балдар менен ойноп жүрөм? Эркин байке экөөбүз эле. Болду, кайшаңды токтот. Ошо Эркин эркек эмес бекен? Салыйдын ачууланып киргенинен эле мостойгон Эркин акырын жылып чыгып кетти. Ак жолтой да апасына таарынган бойдон буруюп отуруп алды. Ошол бойдон Салый Керим жалынып жалбарса да 3-4 күн таарынып жүрдү. Эркин да жолобой өзүнчө жүрө берди. Акыры бала эмеспи, кайрадан унутуп жолугушуп жүрүштү. Бирок мурункудай болбой, эми жашыруун жолугуша турган болушту. Мүнөздөрү да өзгөрө түшкөнсүдү. Аны экөө тең байкашпаса да, сагынышкан ага карындаштай чечекейлери чеч боло, айтарга сөз таба албай кетишет. Оомалуу төкмөлүү дүйнө десең. Убакыт өткөн сайын экөөнүн сезимдери чындап эле өтө жакындыкка жетелеп келатканын билишпеди. Закир эртең менен чай ичип атып, Аселди кайра карап отурду. Бир убакта Закир минтти. Кана, эмне дейсиң? Ойлондуңбу? Асел үнсүз, жашын сүртө, мурдун шуу тартып коет. Кандай дейсиң? Ушул эле туура го?
Балким багып алган балабыз ак жолтой болсо төрөп алышың ажеп эмес, деген Закир жооп күтүп калды. Бирок дали Аселде үн жок эле. Закир: Ашыр байкемдин уланын колго алып алабыз. Бала багып алсак сага жардам берет. Жанагы экинчи уулу уланы жакшы өсүп келатат, кыздай болуп. 13-кө келип калдыбы? Үй оокатында укмуштай кылат экен. Биз сурасак Кудай деп эле беришет. Бир уулу шаарда чоңойсо жаманбы? Балабыз чоңойгуча сен үйдө болосуң. Кудайга шүгүр, менин айлыгым жетет, пособие деген болот. Ал жагынан деле коркпойбуз. Сен гана макул де, керек болсо бүгүн эле издей баштайбыз. Закир Асел экөө тең үнсүз чай ичип отурушту. Эмнегедир Аселдин көзү жайнап, өзүнө келип аткансыды. Жүзүнө кызыл жүгүрүп, бети башын жууп келген неме эми жашы да тыйылып калган. Закир да суроолуу карап коет. Асел эми оюн жыйынтыктап айткандай болду. Бир убакта: "Мейли, бирок кичине кое туралы. Абамдын уланын алып келсең алып келе бер. Бирок эми мен бир өтүнүч кылайын. Ошону аткарбайлыбы?" деди. Закир кызыга түштү. Эмне өтүнүч экен?" дебиди. "Экөөбүздөн кийинки айда отпускага чыгалы. Быйыл сөзсүз ысык көлгө барып эс алабыз дебедик беле? Анан көлдүн жети өгүзүнө барсак. Теске жагында эмне бар? Ал жак салкын болот деп атышпайбы? Чолпон ата дагы эле таякебиздер турган пансионатка барабыз. Кое турсаң, жети өгүздү эмне үчүн айтып атам дебейсиңби? Ал жакка эс алсак, жанагы кыз жашаган айыл ал жерге абдан жакын эмеспи? Кайра келгиче жакшылап көрүп, жолугуп алсамбы деп атпаймынбы?" деген Закирди ой баса түштү. Бир убакта: "Макул дейли, анан кантип кайсы шулто менен барып жолугам деп ойлоп атасың? Даана ызы-чуга кабылып, бөөдө куунтук жеп шерменде болбойлу?" деди. Асел эми оңтойлуу отуруп атайын пландап кирди. Жети өгүздөгү курортко келген Закир менен Асел бат эле өздөрү курдуу киши менен аял экөөнү таап таанышып алышты. Алар менен анча деле камыр-жумур болуп кетишпейт беле. Таштанбектин колхозунда, Таштанбектин үйүнө да жакын жашаган, колхоздун экономисти тигилердин тең туш аяштары болот экен. Аселдин ойлогону жерден табылып, тиги аялы күйөөсү экөө менен Закир экөө камыр-жумур болуп алышты. Закир Асел экөө тиги аял менен күйөөсүнө атайын эле ыкташып, жакындай беришти. Бир күнү Асел тигинин аялына атайын эле минтип калды. Тиги аяшыңардыкына барып жүрөсүңөрбү? Көп эле барабыз, алар биздикине барышат, айтор кол үзүшпөйбүз. Айыл жеринде жакшы курбулар болгон кандай жакшы, сиздерди бапырап тосуп алар. Аны айтпа, аялы да жакшы, тим эле берерге ашын таппай калат. Анда жакшы турбайбы? Бизге айылыңарды көрсөтпөйсүңөрбү? деди Асел. Көрсөтөбүз, коноктойбуз, деди тигинин аялы. Асел тиги аялды макулдатып алганына ыраазы болуп калды. Эми ылдамыраак эле барышты тилеп атты. Айткандай бир күнү камынып калышты. Аселдин сүйүнгөнүн айтпа. Кечинде тигилердин машинасы менен жөнөп кетишти. Күйгүм талаш өткөнгө Асел Таштанбектин үйүнөн эч кимди көрбөй калган. Курорттогу чогуу туруп аткан кишилердин аяштары да Таштанбектикине чукул турушат экен. Жатаарда: "Биз сейилдеп келеличи" демиш болуп, Закир менен Асел экөө Таштанбектикинен ары-бери өтүп келишти. Эмнегедир эч кимди жолуктура алышпады. Жаткан менен таң атканча уктай албай чыкты. Бир маалда көзү илинип кеткен экен, түш көрдү. Түшүндө суйкайган татынакай болгон кызы мостоюп карап турат. Канчалык жакындайын деген менен болбой эле алыста тура берет. Көзүнөн жаш тыйылбай шолоктогон Аселди көргүсү келбей тескери басат. Бир маалда Асел жетип жаңы эле колдон сермээрде: "Жолбоңуз мага, сизди жек көрөм, мени таштап кеткенсиз, апам эмессиз" деп бакырып ыйлап жөнөгөн кызынын артынан: "Айланайыным-ай, мен бейбакты кечиргөр, мен сенин апаңмын" деген Асел да кыйкырып чуркап жөнөйт. Ошол кезде Закир дагы түрткүлөп ойготуп атыптыр. Өпкөсү көп солуктап калыптыр. "Кантесиң? Башка нерселерди ойлоп жатып жүрсөң боло. Бакырып ийдиң да" деген Закир кулагына шыбырады. Андан кийин Асел таптакыр уктабай жатты. Эртең менен чай ичип атканда Асел атайын сөз баштады. Кошуналардан жөн салды сураган киши болду минтип. "Силер жакта кандай? Тиги бала бакыралууларды айтам. Айылдыктар чубуртуп эле төрөй беришет, анан байкуш аялдар уурукчан болуп калат дешкендерди көп угам. Сиздердики болсо 4 бала дедиңер.
Азыр доктурлар сактанып төрөгөндө сунуш кылып калышпадыбы? Үй ээсинин аялы: эми ар кандай эле кээси чууртуп эле төрөй беретчүн эле. Кээси ошентип азыраак төрөгөнгө аракет кылышат турбайбы? Аны айталы, бирөөнө зар дешкендей, кээ бирөө балага да жетпей жүрүшпөйбү? Көп балабы, аз балабы, өзүнүн ырыскысы бар тура, деди. Жиптин учугу чыгып келатканын баамдай койгон Асел: ошону айтпайсызбы? Кээ бирөө баласын таштай качып атпайбы шаарда? Бул айылдарда да чыгабы андай баласын таштап салгандар, же бала таап алгандар, деп сурай калды. Башынан Керимдин кызы бакма экенин бир киши да ооздорунан чыгарчу эмес. Бул сапар аялы айтып ийчүдөй болгондо, күйөөсү чак-чая карап койду эле. Аял күңкүлдөй мүнттү: башка жакта андайлар болсо болгондур, бирок биздин айылда жок бала таштагандар. Асел башка чапкандай боло түштү. Кайра такып сурашта туура эмес болчу. Жүрөгү мыкчыла түшсө да, өзүн колго ала аста: андайлар болбой эле койсун, деди. Баары бир ар кандай сөз баштап, сөз учугун бала таштап салган, бала таап алгандарга буруп атты. Талай жолу аракет кылып, эптеп шек шуурат билүүгө аракет кылса да, эч нерсе таппай койду. Тилин тиштей тымпыюуга аргасыз болду. Ал күнү конок болуп, эртеси арманда кала, ичинен кыйла жолго түшүштү. 2-3 күн өткөрүп, Асел Закир экөө жол тосуп жөнөштү. Жанындагыларга дайын айткан жок. Түз эле мектепке келишти. Таштанбектин фамилиясын да билбейт экен. Атайын эле болжолдошуп 5-класста окуган Таштанбектин кызын сураштырып көрүштү. Таштанбектин үйүндө болжолду айтышты. Бир мугалим колхоздун экспедитору Таштанбекти айтты эле. Асел: ооба, ошол Таштанбек, деп жиберди. Ал Таштанбектин кызы 6-класста окуйт. Мына бул коридордун баш жагында кыргыз тил адабияты деген кабинет класс бар. Алар ошол жерде болуш керек, деп көрсөтүп койду жанагы мугалим. Жаңы эле кирүүгө звонок болгон. Коридор тым-тырс болчу. Жүрөгүнүн соккону сыртка чейин дүкүлдөп угулуп аткандай, аста баскан Асел кабинетке чукулдады. Улам тыкылдатканы колун сунат деле кайра тартып алат. 2-3 жолу ошентте да бир убакта тыкылдатып калды. Иштен мугалим аял чыкты. Кечирип коюңуз, алыстан келаттык эле. Тиги Таштанбектин кызын 1-2 мүнөткө бере турасызбы? Деди Асел. Мугалим аял унчукпай кайра кирип кетти. Аңгыча иштен Таштанбекке окшогон, көзү бир аз ойноктогон татынакай, тыкан кийинген кыз чыкты. Шартылдап чыгып келип: саламатсыздар, деген бойдон суроолуу карап калды. Асел менен Закир да бири-бирин караган бойдон бир саамга тилдерин жуткансып туруп калышты. Бир убакта Асел тиги кызды коомай кучактап чекесинен өбүп койду. Таштанбектин кызысыңбы? Деди. Ооба. Таштанбек кайда? Деп сурап койду Закир. Азыр контордо да. Ошол жактан сурабайсыздарбы? Деди тыпылдаган кыз. Жок, биз кетип баратып эле Таштанбектин шаарга кеткен-кетпегенин биле кетели деп эле сени чакыра калбадыкпы? Деди Закир. Асел азыр колун чыгарса биротоло таппай калчудай тиги кызды 2 кароосунан ала өпкөлөп ийди. Аябай чоң кыз болгон турбайсыңбы? Дегиче Асел көзүнөн аккан жашты арчып өйдө боло берди. Атам контордо эле, ошол жактан сураңыздар. Биз диктант жазып атканбыз. Эже Баткир деген кыз шарт бурулуп чуркап кирип кетти. Колунан жулдурган немедей артынан карап калган Асел жүрөгүн мыкчый, бети башын бырыштырган бойдон Закирге сүйөнүп туруп калды. Закир колтуктай сыртка жөнөдү. Курортко жетишип киргенде эле төшөккө улаган Асел буркурап атты. Биротоло айрылган турбаймынбы? Каралдым, мени тааныбай калганы ушул беле? Арман, мен акмак, мен бетсиз. Эмнеге Таштанбекке кайра алып барып таштап салдым экен? Өз кызың өзүңдү тааныбай калгандан кийин мени чыга чапчу киши жок, деп жаш жута өксөп атты. Закир да жөн койду. Өксөп ички бугуу чыгып алсынчы дегендей абалда эле. Айткандай эле Асел бир топто барып ыйын басып, ошол бойдон сулап жатты. Көпкө чейин баш көтөргөн жок. Бир убакта Закир басып келди да жанына отуруп чачынан аста сылай минтип айтты. Асел, алтыным, өзүңдү карма, көрбөдүңбү? Кызың татынакай болуп өсүп келатыптыр. Жок дегенде мага бир жер окшоп болсо эмне? Ошончодон Таштанбек окшоп, деген Асел дагы ыйлап жиберди. Асел, сен дагы төрөсөң өзүңө окшош болот. Өткөндүн баары унутулат. Эми белиңди бек бу. Өзүң айтпадың беле, кызымды бир эле көрүп алайын деп. Көрдүң. Эми аман болсун. Биз да татынакай бир бала багып алабыз. Ал ак жолтой болот. Көрөсүң, артынан бала ээрчитип келет.
Керек болsa sen çuğurtup tereysin. Tur, beti başыңды çu, деген Закир Аселди колтуктан алып тургузду. Дем алыш күн эле. Эртең менен эле үйдө жүргөн ак жолтойду таппай калды Салый. А дегенде көп этибар алган жок эле, көпкө жоголуп кеткенге сарсана боло баштады. Улам кирип чыгып эч жерден көрө албады. Бирдеме болсо ал түгүл ойногусу келсе да апасына сөзсүз айтчу. Бул сапар дайынсыз болгону тынчын кетирип атты. Салыйдын тынчы кетип алда неге кобуранып кирип чыгып атканынан улам Керим минтип калды. Салый, эмне эле кобуранып, соуранып кирип чыгып атасың? Баягы Аку эле көрүнбөйт. 2-3 саат болуп кетти. Каяка кеткенин да билбейм. Бир ооз айтып койбойбу? Чоңойгон сайын бул кыз өзүн өзү билип баратат окшойт. Келсинчи колтугунан ойып койбосомбу? Кемпир, кызың көп болсо 11ге келип калды. Көзүңдүн кареги менен айланып турат. Тимеле Кудайды карасаң бола. Ай, Керим, кызды тарбиялаш менин милдетим. Сен кейилишпей эле койчу. Жаман үйрөнөт. Эми чоңоюп калды. Кызга 40 үйдөн тыюу дейт. Катуураак кармаш керек кыз баланы. Арыдан бери эле болгоноң. Кызың ансыз деле эстүү. Таштанбектин жанагы кызына караганда. Аку созолонуп үйдөн көп чыкпай сабагын окуп эле отурат го. Эми анын чындечи, менин тынчым кеткен эле тиги Эркин менен өтө эле ынак болуп баратканы болуп атат. Ал бала мына 14кө чыгып чоңоюп калды. Бөөдө бала немелер кызың алданып калабы деп атпаймынбы? Ой, койчу болбогон сөздү, деген менен Керим ойлоно түштү. Чын эле Кудай уруп деп ойлоп алып өз оюнан чочуп алды. Эми кызыңды тарбиялашты өзүң билесиң да, деп койду кайдыгер болгонсуп. Бирок жүрөгү туйлап чыкты. Аңгыча сыртка чыккан Салый Аку эч жерде көрүнбөгөндөн улам Таштанбектикин көздөй басты. Көзүнө Эркин Акуну алдап аткандай элестетип алып, кайра жерге 3 түкүрүп алды. Таштанбектин дарбазасын ачып, короосунда киши көрүнбөгөндүктөн үйүнө кирип барды. Үйдө Таштанбектин кызы эле бар болчу. Кирип келген Салыйды көрүп чочуп кетти. Салый, эмне, жалгыз элесиңби? Деди. Ооба. Ата энең кайда кеткен? Алар кечинде конокко кетишкен, келише элек. Эркин да кетти беле? Жок, кеткен эмес. Анаң кайда? Сууга түшөм деп кеткен. Акуну көрдүңбү? Аку жана биздикине келген. Анан, жашынып отурабы? Калп эле үйдө жок деп атасыңбы? Салый апа, Аку чын эле үйдө жок. Анаң кайда? Сен билесиң, чыныңды айт. Болбосо ата энең келгенде калп айтканың үчүн тил уктурам. Салыйдын бир албууту кармаса ач айкырыкты салган долуулугу бар эле. Аны билген кошуналары эле эмес, бала бакыралар да коркор эле. Ошондон уламбы, же калп айтып көрбөгөнгөбү, Таштанбектин кызы чынын айтып ийди. Аку үйдө жок, калп айткан жокмун. Калп айтпасаң анда кайда деп атам мен сага. Аку биздин үйгө келген. Анан Эркин байкем экөө велосипед менен кетишкен сууга. Бүлдүркөн терип келебиз дешкен. Эмне? Эмне дейт я бул кыз? Сен эмне барган жоксуң? Эркин байкем ээрчитпей койду. Кысталак жашабаган бала десе. Кызымды азгырып кеткен экен да. Карап тур. Келгенде Таштанбек айтып баласын сазайын колуна бердирип койбосомбу? Деген Салый жини келип буркан шаркан түшүп кирди. Үйүнө кирип келип эле Керимге бир тийди. Көрдүңбү эмне болгонун? Таштанбектин шүмшүк баласы кызыңды ээрчитип кетиптир. Эмне дейт? Деген Керим чоочуп кетти. Ошо болгондо да велосипед менен өңөрүп алып сууга түшөбүз бүлтүркөн терезип кеткен имиш. Бул шүмшүк бала даана эле кызыңды бузганы калды. Деген Салый оозун жаппай наалып атты. Яйланайын Кудай. Булар башка эле эмес, бир тууган болуп калышат эмеспи? Кокуй, тыйыш керек болуп калган турбайбы эртерээк, деп ойлогон Керим атып тура калды. Бас, аттанып издеп кел кызыңды. Токойдун бир жеринде жүрүшкөндүр. Бүлдүркөн тергендин балакетин алышабы? Жанагы Таштанбектин баласын экинчи кызыңа жологус кылбасаң болбойт. Тур, деди Салый дагы. Керим аттанып алып дикилдетип жөнөдү. Жолдон көрүнгөндөн сурап атты. Аңгыча бир бала минтип калды. Эркин менен Аку экөө жана бүлдүркөн терип жүрүшкөн. Тигил тушта болчу. Керим токойду аралап таппай сууга түшүп аткан балдардын жанына жетип келди. Ошондо гана сууга түшпөй сууда сүзүп жүргөн Эркинди карап отурган Акуну көрдү. Аку, деди. Аку жалт карай калып чочуп кетти. Атасын абдан жакшы көрөр эле. Андан бир дагы тил угуп көрбөгөн.
Ошентсе да кумсарып көзүнөн заар чыгара карап турганын көрүп коркуп кетти. Атасын көздөй басты. «Кана Эркин?» деди атасы. Ага жооп бергиче ары жактан Эркин көрүндү. Жан талашып кийинип аткан. «Эй бала, бас бери!» деди Керим. Денесин коркунуч баскан Эркин көзүн алайтып басып келди. «Сен кызымды азгырганыңды качан коесуң я?» деп келип Эркинди камчысы менен тартып алды. Кайыштан өрүлгөн камчы тийген Эркиндин жону кызара түшүп, бир убакта кан жошолуп кетти. «Атаке!» деген Аку чыркырап ийди. Аку ортого түшө калганда гана Керим камчы шилтегенин токтотту. Анын үстүнө Эркиндин жону кызыл жаян болуп чыкканын көрүп эсине келе түшкөнсүдө. Эзели жини келип минтип бала чапмак түгүл малга колу тийип көрбөгөн өкүнө түштү. Керимдин кыйкырганынан улам үрпөйө түшкөн балдар эми чогула калышты. Эркиндин тилинген жондорун карашып, боорлору ачый Керимди жаман көздөр менен карап атышты. Көзүнө тегерене түшкөн жашын арчый жер караган Эркин ары басып, эптеп кыймылдап кийимин кийип кирди. Керимдин жини кайта түшкөн. Ак жолтойго унчукту. «Бас учкаш!» «Учкашпайм!» «Анан жөө барат белең?» «Жөө барам!» «Ай, учкаш деп атам. Болбосо апаңа айтып койсом, үйгө барганда сабап коет!» Керимдин сөзүн укмаксан болгон Ак жолтой алдыга түштү. Жолдон Керим урушуп да айтты, алдап да көрдү. Ар кайсыны сурап келатты. Бирок Ак жолтой үн сөзсүз алдыга түшүп келе берди. Үйгө жетишкенде ачуусу жаман Салый Акуну катуу сабап албасын дегенчелик кылып, ылдамдай бастырып түшө калып, атын байлай салды да Акуга уда үйгө кирди. Салый машинасы менен бир нерсе тигип отурган. Акуну бир акшырая карап койду. Унчукпастан ишин уланта берди. Көкүрөгү толтура жинге толуп жарыла албай турса да өзүн карманып атканы белгилүү болчу. Аку да үнсүз төркү үйгө өтүп кетти. Ал кирип кеткенден кийин Керим Салыйга минтти. «Мен деле урушуп келдим. Сен өтө катуу кетпесең, жиниң жаман эле Кудай уруп катуу чаап ийбе. А мен жиним келген бойдон Таштанбектин баласын камчы менен катуу сабап койдум. Камчы тим эле тилип кетти окшойт. Кудай ургандай жону жошолоно түштү. Кайра өзүм да өкүнө түштүм». «Эмнеге өкүнө түшөт элең? Сооп болот. Кулак укпаган неменин кулагын жулуп алсаң да аздык болмок. Жашабай жатып кенедей кызды азгырган эмнеси? Ботом, токой ээн Эркин эмеспи? Неп адам жаза тайып азгырылып кетсе, тиги шумшук баланын аңги болоор маалы болуп калды. Кызыңды алдап салса эмне кыласың я? Жалгыз кызынын аягы суюк болуп кетиптир деп эл жаманатты кылып турса, эл караган бетибиз жер карабайбы я? Так күнөөнүн баары ошонун баалада. Эмне алдап-салдап койсо, бала неме ээрчип алды да. Таштанбек эмес, Машаяктын баласы болсо да тыйыш керек. Көчүгүн кысып, болбосо деп келатты эле Салый төркү үйдөн Акунун ыйлап атканын угуп, сөзүн тыя тыңшай калды. Акунун бышактап атканы даана угулду эми. «Эми тигине карасаң ой, жылаан чакпай жылкы теппей, кыз боозуп энесин коркутат болуп атканын. Эми эмне кылчумун бул бейбакты? Кызда да бир нерсе бар да. Кунаажын көзүн сүзбөсө, букачар мурунтугун үзөө болуп атат да. Акырынча эми» деген Керим айтып, оозун жыгыча төркүйдөн Аку чуркап чыкты. Жаагы ылдый жаш куйлат. «Апакебай, урушпаңызчы. Биз деген жөн эле ойноп жүрбөйбүзбү? Биз эмне жаман иш кылмак белек? Эми экинчи минтип кетип калбайм. Мени Эркин байка азгырбай эле өзүм ээрчип кеткем. Аны билбей эле уруша бересиңерби?» деп жашына каккагандай араң сүйлөп кирди. Бири-бирин тиктеген Керим менен Салый үнсүз туруп калды. Бооруна башын жөлөп кучактап атып ыйлап аткан Акунун чачынан сылап кирди Салый. Бир убакта анын да көз жашы каканактап ыйлап жиберди. Каралдым. Эмне деген аёсуз турмушка кабылдык эле я. Эмнеге бизди ушундай кор жаратып койгон Кудай? Кудайдын алыстыгы болсо, жок дегенде сага бир ини же бир сиңди ээрчитип койсо эмне? Кепке кемтик, сөзгө сөлтүк болуп эле жүрө берет экенбиз го бул турмушта, деп бышактап Акунун чачынан жыттагылай бооруна бекем кысып алып булкулдап атты. Ыйлагысы келип кеткен Керим да артына шарт бурула сыртка чыгып кетти. Керим, Салый, Аку үчөө кечки тамакты ичип отурушкан. Чыны кашыктардын кылдырттаганы болбосо үчөө тең үнсүз. Акунун да кабагы салыңкы. Бүгүн атасынын Эркинди сабаганына өкүнүп калды. Керим менен Салый да өз ойлору менен алек. Аңгыча сырткы эшик ачылып, кимдир бирөөнүн келатканы белинди. Ички эшик ачылганда кирип келаткан Таштанбек көрүндү. Босогону аттай Керим менен кол алышты да отургучка отура кетти. Салый атайын эле жек көрө Таштанбекти карабай отуруп алды эле. Керим ооз учунан:
Gel, öйдөтпөйсүңбү демиш болду. Ошондо гана Таштанбек сөзгө кирди. Керим байке, ушу сиз да бала сабайсызбы? Мен сизди бир тууган агамдай көрүп жүрсөм, анан сиздин кылыңыз бул болсо, жолуңуз болсун. Салый жарылып кеткенсиди. Эмне, бизди сабайын деп келдиңби? Атайын камынып келгенсиң го, деди. Силерди сабайын деп келген жокмун. Силер сабаган баламдын эмне жазыгы бар экен, ошону билейин деп келдим. Сенин да күнөөң болуш керек. Бас териштирейин десем келбей койду. Анын үстүнө жону тимеле тилим болуп карттанып калыптыр. Кылган күнөөсүн айтып бергилечи. Я айланайын байке. Ушу балдар үчүн ит жебеген бокту жешип, бири-бирибизге киришип чыгышпай калабызбы? Ой, күнөөсү болсо кулагынан толгой кармап, мен алдыма жетелеп келбейсизби? Былчылдатып сабап калбай. Бала үчүн эле болсо жаман катынча майда бачегибизден бери айтышып, быкый-чыкыйыбызды чукушуп эле жатып калалыбы? Кана эмне күнөөсү бар экен, айткыла, деди Таштанбек. Эмне күнөөсү бар дейсиң? Чоңоюп калган уулум кенедей кызымды велосипедине өңөрүп алып, жалгыз токой арлап кеткени күнөө эмеспи? Ал балаң кызымды азгырып жүрөт. Кокус шайтан азгырып, кызымды булгап койсо эмне кылам я? Деп Салый бир тийде эле Таштанбек жанагы абалынан жазбай унчукту. Силердин кыз деле чоңоюп калды. Мына биздин кыйкырганыбызды укпайын деп ички үйгө кире качты. Мен силерге тамаша чындап айтып эле жүрбөймүнбү? Куда болобуз деп. Эмне, силерди жаман көргөнүмдөн айтып жүрүптүрмүнбү? Эки бала ынтымактуу экен, бирин-бири жакшы көргөн жаманбы? Буларга жакшылап түшүндүрүш керек. Кантип эле ошондой тескери ой башыңарга келе калат? Ошончолук эле бирдеме болсо менин келиним болот. Жаман болмок беле. Таштанбектин быкый-чыкыйды чукушуп эле жатып калалыбы деген сөзү Керимдин жүрөгүнө тык эте түшкөн. Азыр дагы Салый бирдеме дейин деп келатты эле, чындап эле кыйкырып жиберди. Ой катын, басылчы! Кечке эле ажылдай бересиңби? Таштанбектин айтканы туура болуп калды. Андан көрө балдарга алдап соолап үйрөтүш керек болчу. Болду дейм. Жөнү жок ажылдыганың токтот. Салый таш тиштегендей боло түштү. Ошол бойдон унчукпай тиккенин уланта берди. Керим да сөзүн улантпай туруп калды. Таштанбек да үнсүз. Керим ичинен өз учурунда унчугушпай калганына кымыңдай түштү. Болбосо аялдык кылып Салый ажылдай берсе, чын эле Таштанбек быкый-чыкыйды чукуп ийсе эмне болмок дегендей. Бир чети унчукпай калган инисиндей Таштанбекке ыраазы боло түштү. Ташы, мени кечирип койчу. Эзе эле ачуум келбеген жаным, Кудай уруп ачууга бериле түшкөн турбаймынбы? Эми бала эмеспи? Алдап соолап коеюн. Бала үчүн чын эле киришип чыгышпай калган болмок беле. Уулуң деле жакшы бала. Куулук шумдугу жок дегендей, деп мукактана сүйлөдү. Анан Салыйга карап: "Эй, турбайсыңбы? Чай бербейсиңби?" деп бир тийди. Жо, чай иштим. Чынында жиним менен келдим эле. Деле байке улуулугуңузга карабайт элем. Могу жанагы кызыңарда эмне күнөө? Силер да аны урушуп аткан окшойсуңар. Ыйлаган бойдон тиги үйгө кире качкан үчүн боорум ооруп кетпедиби? Мени билесиңер, бирөөнүн баласына кол тийгизмек түгүл, өз балдарыма катып айтпайм. Анан Аку деле чоңоюп калды. Жөнү жок кыйкырып кыспасаңар деле эстүү кыз болот, көрөсүңөр. Өгүнү кызуу келдим эле жумуштан. Эркин Аку экөө бак кородо селкинчек тебип атышыптыр. Учурашканына ыраазы болуп Акуга "О айланайын" десе, "Өзүм келин кылып алам го" деп жалынып Эркинге: "Эй бала, Аку чоңойгондо келинчегиң болот. Акуну таарынтпай, башкалардан көрө ынтымактуу болсоңор макулбу" десем, экөө тең мулуюп күлүп калышты. Уялып коюшат. Керим байке, балдардын ушундай ынтымактуу болгону жаманбы? Эстүүсүңөр, экинчи мындай болбосун, деген Таштанбек ордунан турмакчы болду эле. Керим: "Таштанбек, айланайын, чай ич. Отур эми, андай болбойт", деди. Таштанбек болбой нан ооз тийди да чыгып кетти. Керим делдейген бойдон отуруп калды. Таштанбектин боору тартып, керек болсо Акуну өтө жакынсып сүйлөгөнүнө тим эле ичи ачышып бышып кетти. Туруп жинди болгон немедей башындагы калпагын алып тизесин чаап алды. Ол да Кудайды. Тим эле Таштанбекти көргөндө ээсин көргөн күчүкчө жалпаңдап ийбедиң беле? Эмне жиниңди келтирип атасың? Анын эмнесинен коркуп кеттиң ботом? Ма демектен балаңды бекитип кирип чыкпай эле кал деп кыйкырбайт белең? Анан жаман калпагы менен өзүн өзү койгулап, деп наалып кирди Салый. Кокуй, я айланайын Кудай, өзүмдү өзүм чаппаганда кимди чабам я? Кайсы кыйратып койгонума аны чабам.
Кайсы бейишти орнотуп койгонума кыйын болуп, кайсы балдарыбызды бапыратып базар кылганыбызга кыйкырам я. Же эмне быкыйыбыз жок беле? Ал чукуй турган. Анын алдында коркок билиш болбогондой эмне элеги я? Ай кемпир, же мейлиби? Мына ал кийин эмес азыр эле алып жаның тынсын дейинби? Кана, билерман экенсиң айтчы. Деле тойдум. Керек болсо, деп көзүнөн жаш айланганын сезбей кыйкырып келаткан Керимге Салый да ый аралаш кыйкырып ийди. О, кокуй-ай, болду. Жинди болуп атасыңбы? Сени бирөө тукуруп атабы я? Койчу деге, эмне менен күчүңдү чыгарып атасың? Эл укса эмне дейт я, катуу күн? Ия де, кылгылыкты кылып, кылжып менен бууган сенсиң. Акмак катын, былгытып гана чыга бергиң барбы? Анан тилиңди агытып кыласың. Эмне кылайын анан? Кана, эмне кыл дегениң турасың, я? Тага таңдын башы кыл. Темеле тууп базар кылып койгонсуп ажылдайсың, акмак катын. Эмне кыйкырасың? Туудура албаган өзүңдөн көрбөйсүңбү? Өгүздөй өкүрбөй. Менби туудура албаган? Менби өгүз? Ме сага, ме! Жаны кашайып кеткен Керим жана эле улагага илип койгон табылгы камчыны ала калып, Салыйды жон талаштыра чаап жиберди. Ошол кезде ички үйдөн Аку атып чыгып Керимдин колуна чабышты. Атаке бай, чаппаңыз чапамды. Эмне эле мен үчүн урушуп атасыңар, атаке бай, деп чырылдап ыйлап ийди. Акунун ыйын үнүн угуп Керим шалдая түштү. Аны бир карап алып, энтиккен бойдон артына бурула, сырттуу көздөй чыгып баратып, камчыны улагага ыргытып ийди. Соолуктаган Салый Акуну кучактап алып ыйлап кирди. Көлгө барып, кызына атайын барса, кызы тааныбай, же бир эле жери өзүнө окшобогонуна ызаланып келген Асел сүйлөбөс болуп кетти. Утур эле үшкүрүнөт. Закирдин көңүлүн көтөрмөлөгөн сөздөрүнө аста гана күлүп жооп берип коет. Бирок бала багып алууга каршы болгон жок. Бирок бир гана өтүнүч кылып, баягы сокулук жактагы төлгөөчү кызга дагы бир жолу барып келүүнү каалап туруп алды. Закир андай төлгө көз ачык дегендерге, ырым-жырымдарга ишенбейт эле. Бирок Аселдин көңүлү үчүн эле барып келүүнү туура көрүп, бир күнү дем алышта жөнөп кетишти. Закир менен кирген Аселди көрүп эле төлгөөчү кыз тааный койду. Маңдайына кол жаңсай отургузуп атып, "Шаардансызбы? Атыңыз Асел беле?" деп сурады. Асел башын ийкегилей, "Өзүң айткандай болду окшойт. Кызымды экинчи кайрып ала албай калдым. Бала багып алалы дедик эле. Анан сага дагы бир жолу төлгө салдырып алсамбы деп", деди Асел. Төлгөөчү кыз аста башын ийкеп койду да, кийиздин үстүндө жаткан теспени колуна алды. Аселдин көзүн албай, колу теспени тизмектеп жылдырып атты. Асел да аны тиктей, төлгөөчү кыздын көздөрүнөн нур чыгып атканын байкады. Көөдөнү толкуп, денеси ымыр-чымыр боло, өзүн каалгып учуп бараткансыда. Төлгөөчү кызга келгенине ыраазы боло, эртеңки күн ал үчүн өзүнөн өзү жарык чачкандай болуп баратты. Аңгыча төлгөөчү кыз теспесин терип болуп, ак кийиздин үстүндөгү 41 таш менен төлгөө сала баштады. Баарын жыйынтыктап болуп, оңдонуп отурду да айта баштады минтип: "Асел эже, көөдөнүңүз букка толуп, көңүлүңүз аябай чөгүп турат. Кандайдыр бир жарык издеп атканыңыз белгилүү. Сиз убактылуу гана кыйналып атасыз. Мына төлгөө ташта ачык айтып атат, жолуңуз ачык. Сизди алдыда бир чоң бакыт күтүп атат. Бирок сиз аны өзүңүз ишенбей, ал бакытты ала албай атасыз. Бирок баары бир ал сизге келет. Болгондо да андан кийин удаа. Себеби бир чоң катачылыгыңызды ошол бакыт менен жууп аласыз." Төлгөөчү кыздын ар бир сөзү кулагына жаңырып, эргип баратты Асел. Кантип чыдай албай кетти белгисиз, минтип сурап ийди: "Айланайын сеңдим, баарынан дагы баягы жоголгон кызымды биротоло таба албай каламбы?" "Эже, ал кызыңызды тапкансыз, ал түгүл сиздин босогодо турат", күлүп жайнап. "Бирок ортоңордо бир чек бар. Алар силерди азыр кошпойт. Бирок кызыңардын чекесинде жылдызы бар. Ый муңсуз күлүп турат. Эч нерседен бейгам. Бирок баары бир кучагыңар жуурулушуп атат. Бул кийин абдан кеч болчудай. Анын күлкүсүнө да, ыйына да сиз гана себепчи болосуз. Ошон үчүн ага бактылуу өмүр тилеп, эсиңизден чыгарып койгонуңуз оң. Ошол. Азыр сиз эч нерсеге кылчактабай, түз барып тилегиңизди ишке ашырыңыз. Ал эми жолдошуңуз да сизден чоң жөлөөңүз, өбөгүңүз, таянарыңыз экен.
Сиздин көңүлүңүзгө кир жукпасын тилейт. Оор тагдыр менен баш кошкон окшойсуңар. Бирок экөөңөрдүн ортоңордо жылдыз жанып турат. Мына бешик түшүп атат. Кыскасы бактылуусуз эже, тартынбай кылган аракетиңиз гана бактылуу кылат деген төлгөөчү кыз бир топ нерселерди айтты. Анын ар бир сөзүн жүрөгүнө сактап, кулагына түйүп, аларды көңүл талкуусуна коюп атты. Демек, кылчактабай гана бала бага беришим керек окшойт. Чын эле менин болгон күнөөмдү, кызымды таштап салган абийирсиздигимди бала багуу менен гана тазалайт окшойм. Болду. Бир тилегим, бир ишеничим эртеңки күн. Закирим эмне десе мен ошого макулмун деген чечимди ичинен кайра кайталап алды. Мурунтан даярдап алган акча тыйынын ырымы кылып столдун четине койду. Төлгөөчү кыз дагы бир сыйра үнсүз теспе терип чыкты да күйрөп бата сүрөсүн окуп бата кылды. Асел менен Закир да бата кылып ордулардан турду. Бул сапар деле Закир төлгөөчүгө көп ишенген жок. Бир гана оюнда айтып атканынын көбү төп келди. Балким мурун бүт сурап алган болуш керек. Мейли, эмнеси болсо да Аселдин ойлогонун аткардым, деп койду. Эртеси эле бала багуунун аракетин кылышып, документ даярдай башташты. Закир барып баягы агасынын 13-төгү баласын алып келди. 10 чакты күндөн кийин төрөтканага жаңы төрөп коюп, энеси качып кеткен, төрөлгөнүнө 3 ай болгон кызды багып алышты. Болгондо да ал кызды балдар үйүнөн эл жаткан маалда алып чыгышты. Анткендеринин себеби киши көрбөсүн деген эле. Тыпыйтып ороп чулгап алып көтөрүп чыккан Асел. Толгон ай теребелди жарык кылып, түн сүттөй жарык эле. Үйлөрдүн жарыгынан мурун айдын жарыгы аларга укмуш таасир бербейди. Биртке баса түшкөндө Закир көтөрмөкчү болду эле Асел. Закир, чарчагыча өзүм көтөрөйүнчү. Төрөгүчө көтөрбөсөм да төрөгөндөй болуп көтөрөйүн, деп алды. Закир баланы Асел менен кошо кучактап алды да бир колу менен баланын бетин ачып кирди. Асел минтип жиберди. Закир, ачпа, караңгыда нарсени айга көрсөтпөш керек. Кызыксың Асел. Ай көрүп койсо эмне болмок эле? Жөн эле ырымчыл болуп кетесиң да. Тетирисинче ай көрсөт, кызыбыз сулуу кыз болсун, деди Закир ого бетер жабуусуна асылып. Ошол кезде эсине түшө калдыбы, Асел күлмөңдөй минтти. Баса, Закир, кызыбыздын атын ким деп коебуз? Закир ойлоно түштү. Чын эле, деп койду. Доктурлар койгон аты жакпай атат. Анын үстүнө өз кызыбызга өзүбүз ат коюшубуз керек да, деди Асел. Экөө тең биртке үнсүз баса түшүштү. Бир убакта Асел минтти. Закир, мен таптым. Кандай ат? Айлуу түндө алып чыкпадыкпы? Кел атын Айгүл деп коебуз. Айгүл деп? Ооба, Айгүл. Анда мен дагы айтайынбы? Деди Закир. Анда Айгүл эмес, Айтолкун койбойлубу? Туура, айлуу түндө баратабыз. Болгондо да айдын толук, теребелге жарык чачып, сүттөй аппак болуп турган кезинде баратабыз. Айтолкун коелу? Ар дайым маңдайы жарык болуп, эч нерсеси кемибей толуп турсун. Я, кандай дейсиң? Мейли, дебиди сүйүнүчтөн ажары төгүлгөн Асел. Закир Асел менен Наристени кошо кучагына бекем кысып, адегенде Аселди жыттап өбүп алды да Наристенин бетин коомай ача, мурдунан чымчыган өз колун өбүп койду. Алар үйгө киргенде Закирдин агасынын баласы улан уктабай күтүп отурган. Кирип барышканда Аселдин колунан баланы ала койду. Эй, байкеси, карындашыңа көрүндүк бер. Карасаң, оңой эле көрүп ала койгус келип атканын, деп күлдү Закир. Эмнегедир үйдүн ичи шаңга бөлөнүп кеткенсиде. Салый Акуну кучактап, Аку Салыйды кучактаган бойдон экөө тең солуктап ыйлап турушту. Апаке бай, экинчи Эркин байкеге жолобой коеюнчу. Мен үчүн урушпагылачы, деп жаш чутуп ыйлап атты Аку. Салый да Акуну жыттагылай. Каралдым-ай, кайгылайным-ай. Ушу мен жашабай калсам эмне кылсак я? Эмне кылалы? Кетип калалыбы бияктан? Эл тааныбаган, эл билбеген жакка кетип калсак эмне болот я? Деп кооранып атты. Салый менен Аку кучакташкан бойдон ыйлашып дагы канчага турмак, ким билет, сырттан эркектердин бакылдашканын угуп элеңдей калышты. Сырттагы бакылдашкандардын себеби мындай болгон. Салыйды камчы менен тартып жиберип, камчыны улагага ыргытып ийген Керим сыртка чыккан.
Ошол кезде Айдар Таштанбек менен сүйлөшүп туруп, атайын эле Керимди көздөй басып келди. Бүгүнкү окуяны билбейт беле Айдар аялы Таштанбектикине кирип калып, баарын көрүп уккан. Андан келип эле Айдарга айткан. Айдар Керимдикинен чыгып келаткан Таштанбекти утурлай басып, ар кайсыны сурагыча мintкен. Бу Керимди Кудай урган го. Сенин уулуңду эмне үчүн сабап жүрөт? Айдаке, эми болор иш болуптур. Анын эмнесин сурайсыз? Деген Таштанбек андан ары басмакчы болгондо колунан кармап алып кое бербеген Айдар. Ой, аны жок дегенде элге салып алдыңа түшүртпөйсүңбү? Кутура баштаган го. Ушундайда желин чыгарып койбосо, башкабызында балдарыбызды сабап жүрбөсүн. Дегеле өз канынан чыккансып, бакма кызга болушкан эмнеси? Балдар деген ойнойт. Сенин балаңды сабагыча жанагы каражаак катыны кызын тыйбайбы? Эркек балдар менен баскыс кылып, кызы көчөчү болуп калса, өздөрүнүн эле абири төгүлгөн эмеспи? Айттыңбы бирдеме деп, деген кошоматтанып, Таштанбек бир саамга Айдарды жаман көз менен карап алды. Айдаке, бир чети Керим менен тең чамал кишисиз. Мен экөөңөрдү бирдей көрөм. Мага караганда Керим менен экөөңөр тууганда болуп кетесиңер. Анан эмне үчүн Керим экөөбүздүн ортобузга чагым кылып атасыз? Түшүнбөстүк менен кызын азгырды деп ойлоп, уулумду сабасы сабагандыр. А биз ал үчүн эле жүз карашпай кетпейбиз да. Ал эми сиздин аларды баласы деп кор тутканыңыз, бакмагыз деп быкый чукуганыңыз адамгерчиликке жатпайт. Коюңуз, мага мындай кептериңиз жакпай калды. Сакалдуу эле кишилер ушундай кыласыңар, деген бойдон Айдардын колунан колун тартып алып басып кеткен. Эмне кыларын билбей жалдырай түшүп, үйүнөн чыккан Керимди көрүп, аны көздөй баскан. Кабагына каар жаап, кыртышы сүйбөй турган Керим Айдарды карагысы келбей, короосун көздөй кирип кеткиче Айдар: "Эй, Керим, кандай?" деп жиберди. Ошондо гана башын көтөрүп, жаңы байкагансып, ооз учунан "Жакшы" демиш болуп койду. Кыжыры келе түшсө да, сыр билгизбей Айдар менен кол алышып коюп, кайра басмакчы болду эле Айдар колдон ала: "Ой, эмне эле мулуйуп калгансың? Токточу, сүйлөшөлү", деди. Керим айласыз туруп калды. "Кошунаң экөөң эмне эле тескери карап калгансыңар?" деп көзүн күлүңдөтө сурады. Айдар: "Койчу сен, ким эле тескери карашып калыптыр?" "Билмексен болбой эле кой. Таштанбек сени сөгүп баратат. Сен аны жек көрүп калсаң да сыр билгизбемиш болосуң. Эмне болду?" "Керим, сен эмне мени да коркуткуң келип атабы? Сүйлөбөй. Же Таштанбек экөөңү чабыштырган мен бекемин? Бириң балаңа болушуп, бириң кызыңа болушуп, айрыкча сен кызыңды тыйганын ордуна бирөөнүн баласын сабаганың эмнең? Деле көп балалуу болсоң жаныңа киши тургузмак эмес окшойсуң. Мен тууган үчүн күйүп айтып атам сага. Сенин тууганың деп Таштанбек кекетип кетти. Сен бир..." "Айдар, ушунчаңда жап жаагыңды. Тим койсо өтүп баратасың. Жатындашым болсоң да жаагыңды айра чабам азыр." "Эмне? Колуңан келет бекен? Бала уурдаган былыгым чыгат десең каалаганыңды кыл. Анча каалап турсаң ачыкка чыгышып алалы. Мынча болуп калыптырсың, эми баарын билишип алгыла." "Акмак-ай, акмак элесиң да. Кусурум урсун сени", деген Керим жерге бир түкүрүп алып кайра басканда, Салый менен Аку үйдөн чыга калды. "Эмне болду?" деди Салый Айдарды карай. "Кайдан билем? Абышкаң эле кыртышы сүйбөй калыптыр. Же жаман айтсамчы, силердин былык сылыыңарды жашырган эле жазыгымбы? Тууган деп тилди тишке катып жүрсөм, күйөөң тоготкусу жок." "Эмне?" Салыйдын көзү чанагынан чыкчуудай чакчая калды. Өңү бозоруп чыккан. "Ай Айдар, былык сылык деген бардык эле адамда болот. Тим койсо эмне эле чыкчырылып төбөгө чыгасың я? Ос сенин тууган болгонуңду. Катындан жаман неме турбайсыңбы? Тебетей кийбей кал. Биздин турмушубузга кийлигишип эмне кыласың? Андай эле быкый чукуша турган болсок чукушалы. Мөөрөйдү ким алар экен? Азыр тим эле алдагы көгөргөн бетиңди эл карагыс кылып коюп жүрбөйүн я? Кантип гана уялбай кырданасың? Дагы бирдеме айта түш, эмне болор экен? Кошунанын баарын чакырып туруп, абийириңди төгөн байкуш. Жерге да баса албай каласың. Кана, айт, дедечүңдү", деп же үйчүдөй керек болсо беттен чапчып жыгылчудай болгон Салый Айдардын бет маңдайына жетип барды. Эмнегедир Айдар какагандай боло түштү. Тилин жуткансып бир бозоро, бир кызара эмне кылар айласын таппай кетти.
Кайдагы былыгым бар эле, эмнени айтып атат? Кайсыл кылыгым үчүн эл алдына абиримди төккөн атат? Же жөн эле догурунганыбы бул акмак катынын? Же бөөдө бетимди тытабы? Деген арсар ойдо боло түштү Айдар. Аңгыча ызы чууну уккан Айдардын аялы жетип келди. Ай катын, мынабу эркек сөрөйүңдү алып кет ушунчаңда. Болбосо былык чукушкан кандай болгонун көрсөтөм. Деген Салыйдын сөзүн угуп, апкары түшкөн неме Айдарды колтуктан ала үйдү көздөй жетелемекчи болду. Ботом, эмне эле болуп атасыңар? Жүрчү үйгө. Бирөөлөр көрсө эмне дейт? Тууган немелер кыйкырышып, урушуп атат деп эл журтка шерменде болбойбузбу? Деген Айдардын аялы Айдарды колтуктан алып тартты. Салыйдын догурунуп, абийирин төгөм дегенине таңгала түшкөн Айдар сөз айта албай, же шыдыр басып кете албай, аялынан силкине бошонуп кайра кайрылды. Кайрыла бергенде Салыйга бет маңдай келе түштү. Мени сабаганы турасыңбы? Аялың жетелегенде жөн эле басып кетпейсиңби? Же чындап эле жакшы уккун келип атабы? Деген Салый ого бетер кыйкырды. Бул саам Айдар бир нерсе дегиче бетине тырмак матыргандан кайра тартпайт эле. Салыйдын ушул ырайынан чочуладыбы, Айтор эми аялынын жетегине көнүп жөнөп берди. Баятан берки ызы чууну уккан кошуналар үйлөрүнөн чыгып, Керимдикин жардына карап калышкан. Аларды көргөн Салый да үйүн көздөй басты. Үйүнө киргенче наалыган Айдар үйүнө кирип алып да кооранып атты. О атаңдын оозун урайын катын болгон. Кайра мага бет тырмалык кылып догурунган эмнеси? Андан дагы абийириңерди төгөм, киши карай албай каласыңар. Көчөгө баскыс кылам дегениң кантесиң? Ой, алар кимдер экен? Куубаш, куу шыйрактар десе. Мен аларга бирди көрсөтө албасам, анда уурдап алган таштанды кызына мактангысы келип атабы? Куу шыйрак катын. Айдар, болду чеми? Ошолорго тең элесиңби? Салый баягы эле Салый эмеспи? Эркек болгондон кийин анча мынчаны оюңа алып эмне кыласың? Сен эмне эле аларга жан тартып атасың? Ошон үчүн тиги катын кыйын болуп атабы? Айдардын аялы үнсүз туруп калды. Салый келип алып, баягы көргөндөрүн сайрап берип аткандай элестетип алып, ичиркенип кетти. Бир нерсеге алаксымыш болуп кетти. Аселдин ажары төгүлүп, баягыдай бүркөлгөн кабагы жок. Жайдарыланып калган. Кыбыраган наристеси менен алек болуп, кантип убакыт өтүп атканын сезбей калгансыды. Үн чыгарып күлгөн сайын тим эле үстүнө үйрүлө түшүп калат. Наристеге алаксыппы, Таштанбекти таштаган кызын эстебей калды. Закирдин агасынын 13-төгү уланы да Аселдин колуна кол болуп, кыздан артык оокат кылат. Мектептен келген эле жеңеси менен ай толкунга каралашып, эч жакка чыкпайт. Зыпылдаган күндөр өтүп атты. Бир күнү Асел кечке өзүн башкача сезип атты. Жүрөгү айланат. Кускусу келген менен куса албайт. Тамакада табити тартпай кыйналып чыкты. Кечинде Закир жумуштан келгенде эле кечке кыйналып жүргөнүн айтты. Жүрөгүм айланып кускум келип атат. Температурам да көтөрүлүп атат. Эмне болуп атканымды билбейм, деди. Эмне жедиң эле? Отравление болуп калган жоксуңбу? Деп чочуп кетти Закир. Жок, күндөгүдөй эле тамак аш ичип атпаймынбы? 2-3 күн ошол абалынан жазылбады Асел. Капысынан бир нерсени ойлоп алып селт этип кеткенсиде. Закир кечинде келери менен анысын жарыялады. Закир, бир нерсе айтайынбы? Айт, эмне болду? Деген Закир Аселди кучактап өп койду да, Аселдин ойноктогон көздөрүнө тигиле суроолуу карап калды. Билесиңби? Мен бир нерседен шекшип турам. Эмнеден? Ушу боюмда болуп калган окшойт. Чын элеби? Ошондой окшойт. Эртең доктурга көрүнүп көрөйүнчү. Көрүн алтыным. А сен эмне үчүн антип шекшип атасың? Баягында Таштанбек менен жүргөндө боюнда болуп калып, бала кыймылдагыча ушундай болгом деп айтып ала жаздап токтоп калды Асел. Закирдин көңүлүнө кетеби деген ой. Бала кыймылдагыча ушундай болорун уккам. Талгак деп коюшат го, деди. Закир Аселди кучактай эркелете минтти. Ошентип укканыңан сенин талгак болуп калар күнүң кайда экен алтыным? Эртеси Асел доктурга көрүнүп, чын эле боюнда болуп калганын билип, сүйүнүчү койнуна батпай келди. Үйгө кирип келгенде улан талпынып күлгөн ай толкунду көтөрүп алдынан чыкканда, экөөнү тең кучактап, алмак-салмак өп алды. Ай толкунду колуна ала тегеренип алды да кучагына бекем кыса. Ак жолтоюм менин, ак жолтоюм.
Мына артынан өл айлуу болмой болдуң. Эми атаңа сүйүнч айтабыз. Кандай гана бактылуубуз, деп атты. Айдардын баласы Чыркара менен Таштанбектин баласы Эркин эмнегедир көп урушчу болду. Кичинекей кезинде да билинчү эмес экен, эми 15-16га чыгышып, көзгө көрүнүп калган балдардын кыймылы эл оозуна алына баштады. Эркин 8-класста, Чыркара Кубан 9-класста окучу. Кубандын өзүнө гана айтышпаса, кенедейинен аталып калган Чыркара аты унутулган эмес. Ал Эркинден улуусунуп чоң сүйлөй берчү. Bir günü mekteptin koridorunda 6-класста окуган Аку менен Эркин сүйлөшүп турган. Балдар менен келаткан Чыркара атайын эле Эркинди катуу жөөлөп кетти. Ойлобой турган Эркин Акуну кошо кучактай дубалга жабыша түштү. Чыркара классташ балдары менен кошо каткырып шылдыңдап кетишти. Ал түгүл Эркин плюс Акжолтой барабар кучакташуу, ха-ха-ха-ха деген Чыркаранын үнү угулду. Муштумун түйүп ызырынган Эркин Чыркаранын артынан кечке тиктеп калды. Эртеси көчөнүн ар кайсы жерлерине, ал түгүл мектептин туалетине Эркин плюс Акжолтой барабар сүйүү деген жазуулар пайда болду. Эркиндин ого бетер жини келсе, Аку кечке ыйлап жүрдү. Эркин менен Чыркаранын көчөсүндө Айбек аттуу 10-класста окуган далылуу, чоң кишидей болгон бала бар эле. Анын күчтүүлүгүнөн улам мектептеги балдар бардыгы коркушчу. Айтбек эмнегедир Эркинди жакшы көрчү. Ага жан тартып турар эле. Же Эркиндин да жакшы мушташканынан уламбы, айтор Айтбек кээде уруша кетишкен балдарды адин-адинге чыгарып, жекеме-жеке мушташтырчу. Айылдын чалап өтүп токтоп калган клубуна киришчү да мушташып киришчү. Кээде жөн эле атамандыкты талашкан балдарды мушташтырчу. Эркин Айтбекке таянып да өзүн эркин кармап, көбүнчө мушташканда балдарды сабап койчу. Бирок өзүнүн андай кыйындыгын көрсөтчү эмес. Чыркара менен чырпыша кеткен эле болбосо, өтө деле кармашып мушташчу эмес. Бирок ар дайым боюн көтөрүп чыр жүргөн неме, Чыркара ар дайым эле ар ким менен мушташып, көбүнчө жеңип да жүрөр эле. Атаман болуп көп балдарды башкарып, көп көлөң жүрчү. Айтбек аны деле көтөрмөлөп жүрчү. Эркин Чыркаранын бойлуулугунан улам да өзүнөн күчтүү сезчү. Кечке Чыркарага жини келип жүргөн Эркин атайын Айтбектин үйүнө барды. Айтбек үйүнөн күлүп чыгып келди. Ал дагы окуса керек жазууларды. «Эй, кандай Акжолтойдун сүйгөнү?» деди. Эркин, Айтбек байке, сизге эркекче сөзүм бар эле, деди. Айтбек мостое түштү, кулагын төшөй калгансыды. Байке, Чыркара катындык кылып жүрөт. Ал Акунун байкеси деле болуп калат эмеспи? Бирок ушунун баарын элге ошол жайып атат, деди ызырына сүйлөп. Эркек болсо эмне үчүн бизди антип жаят? Сиз аны тыйыңыз, же мен аны менен өлбөгөн жерде калышам, деди. Айтбек ойлу тиктеп калды Эркинди. Ой, анын эмнесине тергесиң? Акжолтой кичинекей да. Жабыштырса жабыштыра берсин, деп кулак жапырып жүрө бербейсиңби? Же деп келатканда эле Эркин Айтбектин сөзүн бөлүп кетти. Ал деген жөн эле жүрбөй шылдың кылып атпайбы? Ал эмес, жанагы менден кичүү 7-класста окуган Нурлан деген балага Акуну көндүрүп берем дептир. Эр эле болсо ошентип көрсүн. Ошон үчүн көппөсүнчү тыйыңыз. Эркек болсо эркекче болсун, эркек болбой катын болсо адин-адин чыксын. Болуптур. Эртең кечинде клубка кел, көрөбүз. Эркин Айтбек менен кол алышты да Чыркарага жини келген боюнча тиштенип, муштумун бекем түйө үйүн көздөй жөнөдү. Бүтпөй калган клубтун киши көрбөгөн жерине 10 чакты бала чогулду. Алардан соң кабелтең Айтбек Чыркара менен Эркинди ортого алып чыкты да минтти. Кана Чыркара, сен Эркин менен Акжолтойду жабыштырып элге жайып жүрүпсүң. Ал кыз кичине, анан сенин карындашың да болуп калат эмеспи? Анда эмне үчүн экөөнө жан таткандын ордуна шылдың кылып атасың? Аның аз келгенсип карындашыңды башка бирөөгө көндүрүп берем дептирсиң. Эгер ушунун баары чын болсо, анда сенин кылганың эркектин иши эмес. Чыркара түз сүйлөй албай туруп калды. Анан Эркин да менин 1 жаш улуу экенимди билгиси келбей керсейип жүрөт. Ошонусун койсун, анан мен коям. Эгер мени тоготкусу келбесе, анда деген бойдон Эркинди жаман көзү менен карап калды. Ким керсейип жүрөт? Өзүң эле чоңсунуп кыйын болуп атпайсыңбы? Аку экөөбүз менен эмне ишиң бар?
Эгер эркек болсоң экөөбүздү элге жайбай жашырмаксың. Жердин баарына Эркин плюс Аку барабар сүйүү деп сен жазып жүрөсүң деген Эркинге басчы жагыңды деген чыркара кол көтөрө калды. Муштумун бек түйүп жооп берүүгө даяр болуп тура калды Эркин дагы. Токтогула. Туура. Чыркара Эркинден 1 жаш улуусуң. Ал эмес кошунасыңар. Ошон үчүн сен Эркинди сыйласаң, Эркин да сени сыйламак. Мунуң туура эмес болуп калды. Мойнуң аласыңбы? Деди Айтбек. Эмнеге мойнума алмак элем? Эркин биринчи кечирим сурасын, анан мен. А сенчи деп Эркинден сурады Айтбек. Ушунуку өтүп кетти. Кыйын болсо чыксын, жеңилсем гана кечирим сурайм деп корсетти Эркин. Кыйынсыңбы? Деп кыйкырган чыркара Эркинди көкүрөк талаштыра бир урду. Эркин дубалга жабыша түшүп кайра атырылды эле, экөөнүн ортосуна түшө калган Айтбек. Кана, чечинип жеңилдегиле. Жеке мушташасыңар. Балдарыңар бири-бириңерге болушпайт, деди. Үстүндөгү кийимдерин чечип салышкан чыркара менен Эркин тиктешип калышты, буйрук күткөндөй. Баштагыла деген Айтбектин үнү чыкканда экөө кармаша кетишти. Бою кичирээк, чымыр келген Эркин чыркаранын колтугуна кирип кетти. Колдору менен дүкүлдөтүп курсакка бөйрөккө койгулап кирди. А чыркара да Эркинди койгулап дубалга жабыштырып алды. Аңгыча эки жакка ажырай түшкөндө ордунан жеңил секирген Эркин чыркараны бетке тепти. Чыркаранын эси эңирей түшүп теңселе калгандан пайдаланган Эркин бул сапар уда муштагылап тепкилеп алды. Бир маалда шайы кете түшкөн чыркара жерге учуп түштү. Жерге жатып калган чыркараны теберде Айтбек Эркинди тартып кетти. Ошол бойдон мурдунан аккан канды сүртө күйүккөндөн санын таянып, эңкейип туруп калган Эркинди арт жагынан байкатпай келген чыркара тумушка тепти. Жеңилбедиңби? Эмне катындай болуп жашынып келип тебесиң? Деген Айтбек чыркараны эки урганда эки буту көтөрүлүп барып, тетигиндей алыс учуп түштү. Жерге оонап жатып калган чыркараны жакадан алып тургузган Айтбек сөөмөй кезей унчукту. Экинчи Эркинге чоңсунганыңды, Аку экөөнө сөз тийгизгениңди укпайын. Жеңилдиңби? Жеңилдиң. Тур, артыңды карабай жөнө. Чыркара эптеп сүйрөлө басып жөнөдү. Байкатпай тептирген мурдунун кыры жарылып кеткен Эркин отуруп калган. Чыркара менен жанындагы 2-3 досу шылкыйып кетип баратканын көрүп көзү күлүңдөп кетти. Рахмат Айтбек байке, деп Айтбектин колун кармады. Даана азамат турбайсыңбы? Эми менин оң колум болосуң, деп койду Айтбек. Айтолкун там-туң басып кытылдап күлүп көзгө теле жугумду. Чалабула быдылдаганына Закир менен Асел жетине албай чалынат. Закирдин агасынын баласы Уланда өз баладай болуп калган. Ай күнүнө жетип калган Аселдин көзүнүн агы менен тегеренишет экөө тең. Кыздай оокат кылган Улан окуудан көп калганына карап Айтор бир күнү Закир минтте. Асел, алтыным кандай дейсиң? Сен да бүгүн эртеңдеп турасың. Кийинчерээк кызым экөөңөргө карап, Улан сабактан калып калчу болду. Айтолкунду бала бакчага берели. Көнө берсин. Сен аман эсен төрөсөң. Асел да каршы болбой Айтолкунду бала бакчага өткөрүштү. 3-4 күн болгон. Улан бала бакчадан алып келди Айтолкунду. Үйдө Закир менен Асел отурган. Экөө тең жарыша талашып Айтолкунга жабышты. Жеңе, күндүз бала бакчага ким барган? Айтолкундун тарбиячы эжесине бир кыз жолугуп, экөөңөрдүн фамилия атыңарды айтып, Айтолкундун эжеси болом дептир. Анан Айтолкунду өөп жыттап көтөрүп турду дейт бир топко. Ал түгүл кызым деп ыйлап ийиптир, деди Улан. Эмне дейт? Бизде качан андай кыз бар эле? Деген Закир менен Асел чоочуп кетишти. Асел Закирди суроолуу карап минтти. Я Закир, бул ким эле я? Жөн кыз болбосо керек. Мен да таң калып атам. Жанагы доктурга төрөп коюп качып кеткен эне сөрөй болуп жүрбөсүн? Кантип таап келиши мүмкүн? Же баягында Айтолкунду алып чыкканда аңдыды бекен? Бир саамга ойлуу отуруп калган Закир сөз улады. Балким эне сөрөй жанагы медсестрадан биздин адрести сурап алып жүрбөсүн? Деги айтыш кыйын болуп калды. Экөө эки жерде мостоюп отуруп калды. Эч нерсе менен иши жок наристе кыз там-туң басып оюнга кирди. Ага улам кылчактай карап, карындашынан да артык көргөн Уландын да жүрөгү ачыша. Азыр эле бирөө жулагаччудай үртүрдү. Өңү бир бозоруп, бир кумсарган Асел бир убакта аста шыбырай минтти. Закир, Кудай мага баардык кырсык жамандыкты арнап койгонбу? Эгер кызымдын энеси артынан түшүп алган болсо,
Уурдап кетсем эмне кылам я? Анда 1 мүнөттө чыдай албасам керек. Жүрөгүм жарылып кетет болуш керек. Асел, алтыным, өзүңдү кармачы. Эч нерсе боло электе эле ар кайсы нерсеге жорый бербечи. Балким биздин кызды жаңылыш кучактап адашып кызым деп алгандыр. Эмнеси болсо да эртең тарбиячысына айтып коюш керек. Дагы келе турган болсо алдап сурап билсин ким экен. Анан кызыма сак болсун. Болбособу деп кызын кимдир бирөөлөр ала качып баратканын элестетип алып ичиркене түштү. Анын бетин ары кылсын деп кобуранып алды. Ошол бойдон Асел жакшы эле билгизбейин деп отурганы менен ичи ооруганына чыдабай чыкты. Чекесинен чыпылдап муздак тер чыгып кетти. Эсебинде дагы 10 чакты күн бар болчу. Азыр толгоонун келе баштаганын болгондо да жанагы жүрөгү ооруй түшүп, сарсанага бата калганынан улам экенин сезди. Закир да Аселдин эрдин тиштей өңү кумсара кайкалай калганынан улам байкай койду. Асел, башталдыбы? Деп карбаластап сурап алды. Азыр өтүп кетер. Дагы 10 чакты күндөн кийин болуш керек эле да. Жок, болбой эле чыдабай чыкканда Закир телефонго асылды. Тез жардамды чакырып коюп, Аселге мурун эле даярдап койгон кийимдерин кийгизгенге жардамдашып кирди. Акыры тез жардам келип, доктурдун коштоосунда сыртка камынып, улан кучактап турган Айтолкунду чопулдатып өбүп атып минтти. Ак жолтоюм менин, ак жолтой болсоң экен, ак жолтой болуп артыңан бир өөлай ээрчитип келсең экен, анан бизден башка апа, бизден башка атага барбайсың, Кантесиң, жаман ойлорду сыйлап. Бас эми, көрүнгөн санаага алдырбай жакшы кармасаң өзүңдү, деген Закир сыртка жетеледи. Асел ушул бойдон эч кайрылбай калчудай, биротоло өзү келбей, же Айтолкунду бирөө жулагаччудай болуп атты. Айтолкунду көпкө чейин кое бербей, кайра өпкүлөдү. Анан уланга карматып, аны да кучактап өп, бөбөгүңдү жакшы кара, бөөдө ыйлабасын, ачка болбосун. Эми сен биздин улуу балабыз эмессиңби? Сага ишенебиз да. Качан чыгарымды ким билет? Мени жоктотпой, тамагыңды жасап, кирлериңерди жууп дегендей, макулбу, Анан Айтолкунуңа сак бол, ээн таштаба, деп кирди эле Закир. Кантесиң деги? Бала болуп атасыңбы? Оорукана болсо бул жерде. Күнүгө барып турабыз. А сен бат эле төрөп, бат эле доктурдан чыгасың, деп үнү көтөрүңкү айтты эле, ошондо гана сыртка кадам таштады. 2 күн өтпөй эле Ак жолтойдун класс жетекчиси, мектептин тарбия башчысы болуп Керимдин үйүнө кирип келишти. Салы ички үйдө бирдеме сирдеме кылып аткан. Керим короо жайында тиричилик кылып жүргөн. Салы тиги экөөнү тең тааныйт эле, колу колуна тийбей чебеленип кетти. Киргиле, төргөтсөңөр. Тарбия башчы көптү көрүп калган Шааркан деген аял. Ак жолтойдун класс жетекчиси Күкүн деген келин эле. Ак жолтой 2-3 класста окуп жүргөндө класс жетекчиси келе калчу. Болбосо жыйналыштарга мектепке гана барышчу. Бу сапар келгендерине түшүнө албай, чай коюп, тасмал жайып, тигилерди улам суроолу карайт. Тарбия башчы жөн салды, ал акыбалдарын сурап, ал дагы сөз баштай албай атты. Сөздүн башталышына Салы өзү себеп болду окшойт, себеби минтип сурап алды. Күкүн, аку сабакта эмеспи? Алар тарай элек да, Кызымдын окуусу кандай деги? Көптөн бери мектебине да бар элекпиз. Күндөлүктөгү бааларын көрүп эле көңүлүм ток. Кээде сен дагы күндөлүгүнүн аягына тарбиясы жакшы деп жазып, кол коюп коет турбайсыңбы? Аны көргөндө ого бетер төбөм көккө жетип калат. А силер жөн жай элеби? Үй кыдырып жүрөсүңөрбү? Же ошондо гана тарбия башчы үнүн жасай минтти. Эже, сизди, абамды жакшы билебиз. Жакшы кишисиңер. Кызыңар да жакшы окуйт. Бирок мына бул кошунаңар Таштанбектин баласы экөө жөнүндө ушак угуп, ушунча да ата-энесин, жалпы мектепти моунча айылдын элин уятка калтырбасын деп, ошол жөнүндө сүйлөшөлү деп келдик. Эмне дейсиңер? Деген Салыйдын өңү бозоро чочуп кетти. Шааркан менен Күкүндү алмак салмак тиктей сөз күтүп отуруп калды Салый. Тарбия башчы ошо бойдон сөзүн улады. Эми аны өзүңөр деле жакшы билет турбайсыңарбы? Кээ бир мугалимдер деле көрүп тур. Эркин плюс Ак жолтой барабар сүйүү деп ар кайсы жерге жазылган сөздөрдү. Андайлар көп эмеспи дегендей кылып көп деле маани беришкен эмес экен. Азыр болсо мектепте дуулдай баштады.
Бүгүн эртең менен кызыңыз сабакта отурган экен. Бу класс жетекчиси Күкүн экөөбүз ээрчитип чыгып, алдап да, урушуп да сурап көрдүк. Ал Эркин деген менин байкемдей, мен аны менен жүрбөй элемин деп ыйлайт. Акуга ишенели десек, өзүңөрдүн эле тууганыңар Айдардын баласы менен Эркин да ушу Аку үчүн мушташыптыр. Эркиндин бети башы көк ала болуп жүрөт. Аны өзүнчө чакыралы десек, такыр жолобой качып атат. Айла кетсе мектептин болгон окуучулары чогулган линейкада окуучулардын алдына чыгарып уят карабыз. Ошон үчүн ошого чейин тыйыш керек. Азыр кирсек Таштанбектин аялы бар экен, деги эле баласына чаң жугузбайт. Андан көрө Акууга акыл насаатыңарды айтып, ушунча да тыйгыла. Болбосо 6-класстан окуп атып эркек бала менен жүрсө арты жакшы болбойт. Бирде болбосо бирде Эркин деле силердин кыз деле чоңоюп калды. Анан билинбей атып кызыңар ушул жерде курсагын бөрсөйтүп жүрсө. Шааркандын андан аркы сөзүн уккусу келбеген Салый көзүн чакчайта кагынып силкинип сүйлөп кирди. Кой айланай Шааркан. Тим койсо андан ары кызымдын курсагын бөрсөйтүп ийгиңер келет. Ой, уялбайсыңарбы ушундай ой ойлогондон? Кенедей кыздан ушундай нерсе күтөсүңөрбү? Мунуңар болбой калды. Наристе эле эмеспи Аку? Кенедейинен бир туугандай өсүп калган бу Эркин экөө. Чогуу ойноп ынтымактуу болсо ынтымактуудур. Аны жанагы жашабаган Айдардын чыргарасы сыяктуу балдар чыгарып аткандыр. Менин кызым үчүн урушкудай алар кимдир экен? Бу шүмшүк чыркара Акума чукул ага болуп атса, анан эмне кыз талашып урушмак беле? Оптуураак сөздөрдү сүйлөсөңөр. Жок кепти айтпай. Өңгөсүн билбейм, менин кызыма андай болбогон кепти жармаштырганыңарды койгула. Жок, болбойт экенсиңер, болгон жердин баарына барам. Айтып коеюн. Керек болсо кызымды текшертем. Ак жеринен байкуш кызымды ыйлатпагыла да. Эгер таза ак жерден ушинтип бөөдө ушак менен ууду кыла берсеңер, сотко деле барам. Кудай урбадыбы? Акыйкат деген бардыр. Ушул Айдардын баласыныкы да өттү. Бул жанагы атасынын көрө албастыгынан баласы да кылгылыкты кылып атса керек. Мен деп буркан шаркан түшүп кирген Салыйды көрүп Шааркан менен Күкүндүн оозунан келмелери ыргып кеткенсиде. Бири-бирин суроолу тиктеген бойдон отуруп калышты. Бул кебетеси менен Салыйдан сөз тийбесин сезиштиби, баш ийкеше ордунан турушту. Сизди эстүү киши экен деп кызыңыздын уят болбошун, бизди уят кылбашын айталы десе, сиз кайра айтпады дебегиле, айттык. Кийин кеч болуп калбасын. Дагы ушундай боло берсе, кызыңар окуудан чыгып калат, деп Шааркан кобурап атты эле Салый чаңырып ийгенсиде. Эр эле болсоңор окуудан чыгарып көргүлө, өлбөгөн жерде калышам. Шааркан менен Күкүн чыкканча шашты. Алар кетери менен ошол кобуранган боюнча Айдардыкына жөнөдү Салый. Кирип барганда Айдардын аялы элеңдеп тура калды. Ай, силердин чагымчылыгыңар калабы жокпу я? Деди албуттанган Салый. Мукактанган Айдардын аялы, эмне болду? Деди эле Салый. Өлмүш болуп каласың. Силер жанагы чыркараңарды тыясыңарбы, же ушинтип эле менин кызымды кордой береби? Кандай неме эле сенин балаң? Тим эле оолуя машаяк болуп кеттиңер беле? Кана балаңар? Деп алкынып атты. Айдардын аялы бүжүрөп ар кайсына айтымыш болду. Эркин да баласын катуу сабап койгонун, ошон үчүн Айдар мектепке кеткенин айтты. Ал жерден алкынган боюнча чыкты. Таштанбектикин көздөй баскан. Аңгыча тээ ылдый жактан келаткан кызын көрө коюп утурлап калды. Уландысы бар. Каналдын өнүгүшү үчүн подписаться баскычын басып коюуну унутпаңыздар.